Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Бишкекте бир жуманын ичинде 4-чү мектеп директору пара менен кармалды. Жаңы окуу жылы башталбай жатып, Бишкекте 4-чү мектеп директору пара менен кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук кызматынын маалымат кызматы билдирди. Кылмышка шектүү окуучуну башка мектепке которуу маселесин оң жагынан чечип берем деп 5000 сом алгандыгы айтылат. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. УКМК президенттин жарлыгына ылайык мектептерде, мамлекеттик билим берүү уюмдарында мыйзамсыз акча чогултууга жана ар кандай коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынаарын, мындай фактылар болсо кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертет. Эгер сиз курулуш баштасаңыз, ичпеген, колу тутпаган мыкты ширетүүчүнү тааныштардан издөөнүн кажети жок. Ширетүүчүнү ширетменден издеңиз. Бул үчүн такси чакырганда эле телефонуңуз аркылуу App Store же Google Play'ден ширетмен тиркемесине катталасыз. Анан ширетменде тизилип турган миңдеген ширетүүчүнү рейтингине карап жалдайсыз. Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрү чек-чейип билинип турат. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркеме бардык аймактарда иштейт. Садыр Жапаров Чикагодагы кыргыз диаспорасына 2 боз үй белек кылды. Чикагодагы кыргыздын 2 хам боз үйүн Кыргыз Community Center кыргыз коомдук уюмуна салтанаттуу түрдө тапшыруу аземи болуп өттү. Бул керемет боз үйлөр кыргыз диаспорасы менен мекендин ортосундагы байланышты бекемдөөнүн жана колдоонун белгиси катары Садыр Жапаров тарабынан белекке берилген. Боз үйлөрдү салтанаттуу тапшыруу аземи кыргыз коомчулугунун борборунда болуп, ага Чикагодагы кыргыз диаспорасынын координаторлору, активисттери жана өкүлдөрү, белгилүү маданият ишмерлери, бизнес өкүлдөрү, журналисттер жана блогерлер катышты. Көкбөрү чуусу 39 адам кармалып, 5 адамга кылмыш иши козголду. Ош облусунун Төлөйкан ат майданында өткөн Көкбөрү оюнунда коомдук тартипти бузган 39 адам кармалып, анын ичинен 5 кишиге бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка шектүүлөр Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени айтылат. Алар Ноокат районунун 23 жаштагы тургуну Муулу А, Араван район тургундары 29 жаштагы ИА жана 34 жаштагы АБ, Өзгөн район тургуну 51 жаштагы ЖЖ жана Алай район 24 жаштагы тургуну кармалды. Милиция окуянын күбөлөрүнөн видео же сүрөттөр болсо Ош облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына көмөк көрсөтүп, болгон маалыматтар менен бөлүшүүнү суранат. Байланыш телефондору 032 22 665 22 0701 106 060. Садыр Жапаров өкмөткө ар бир айылдын жолун асфальт төшөө тапшырмасын берди. Президент Садыр Жапаров өкмөткө ар бир айылга асфальт барышы керек деген тапшырманы бергени министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Өкмөт башчы 1 сентябрда Ош облусунун Кара Суу районундагы асфальт, бетон жана таш майдалоочу заводдун ачылышына катышкан. Ал өз сөзүндө мындай өндүрүштөр мамлекетке керек экенин, алардын ачылышын колдой турганын белгилеген. Заводдун алгачкы үзүрү айылдын 5 чакырым жолуна асфальт төшөп бериптир. Бизге да ушундай өндүрүш керек болчу. Садыр Нуркожоевич бизге ар бир айылга асфальт барышы керек деген тапшырманы берди. Жолдордун асфальтталышы бир жагынан мамлекеттин өнүгүүсүн көрсөтсө, экинчи жагынан элдин машинелери бузулбай, экономикалык жактан чоң жардам болот деген Акылбек Жапаров. Аталган завод толук кандуу жумушка киришсе, 100гө жакын жумуш орну, мамлекетке 100 миллион сомго жакын салык түшөрү айтылды. Милиция Адахан Мадумаровду кармап кетти. Кайсы иш боюнча? Милиция Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровду ИИМге суракка алып кетти. Бул тууралуу репортер KG'ге өздүк булактар билдирген. Мадумаров ИИМге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу иши боюнча суракка алынып кеткен. Буга чейин парламентте түзүлгөн депутаттык комиссия Мадумаровду аталган иш боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдугун берген. Бул иш Мадумаров кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча 4 көчө боюнча протоколго байланыштуу. Мадумаровдун ИИМге алынып кеткени тууралуу маалыматты репортер KG'ге Бүтүн Кыргызстан фракциясынан расташты. Эскерте кетсек, 31 майда парламенттин жыйынында төрага Нурлан Шакиев депутат Мадумаровду кылмыш жообуна тартууга макулдук берүү үчүн башкы прокурор Курманкулжулушевден кайрылуу келип түшкөнүн билдирген. Мадумаровго кылмыш жаза кодексинин 36-278 беренесинин 1-бөлүгү массалык башаламдыктарга даярдык көрүү, 36-326 беренеси бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү, 338 берене 3-бөлүгү бийликтен аша чагуу боюнча айып тагылып жатканы айтылган. Мадумаровду кылмыш жообуна тартууга макулдук берүү маселесин кароо үчүн атайын депутаттык комиссияда түзүлгөн. Кийинчерээк 22-июнда депутаттык комиссия Мадумаровду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдугун берген. Гаймариттен кыйналдыңызбы? Анда сизди 10 күндүн ичинде гаймариттен 100% айыктырабыз. Ал үчүн атайын бет көңдөйүнө от жагабыз. От жакканда ичиндеги күнөөлөр, мындайча айтканда, ириңдердин баардыгын 10 күн жибит алып туруп, 10-чу күнү мурунга парашок үйлөйбүз. Парашок үйлөгөндө ичинде ириңдердин баардыгы 8 сааттан 12 саатка чейин агып чыгат.
ошо менен толук 100% гаймарктен айыгасыздар. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы номерлерге байланышсаңыздар болот. Биздин адрес Ош шаары, Масалиев 73, Арентер Горбаня жана Оптима. Таласта Ошко бараткан 4 адамды сабаган шектүүлөр кармалды. Таласта Ош облусунун 4 тургунун сабаган шектүүлөр кармалды деп билдиришти облустук милициядан. Маалыматка караганда 31-августтун 1-сентябрга караган түнү WhatsApp тиркемеси аркылуу интернет булактарына белгисиз жарандарды оштуктар өтпөй калат бул жолдон деп коркутуп жаткан видео тасма тараган. Видео тасмада беттери кан болуп, аларды Ош облусунда эгемендүүлүк күнүнө арналган көкбөрү оюн аягында болгон чатакты себеп кылып белгисиз жарандар 4 адамды коркутуп жатканын көрүүгө болот. Аталган факты каттоого алынып тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Ошол эле заматта Талас облустук ички иштер башкы башкармалыгы жана облустук шаардык ички иштер башкы башкармалыгы өздүк курамы толугу менен көтөрүлүп, Манас район Чоң Капка чек ара өткөрмө постунан өтмөк ашуусунун аймагына чейинки аралыктагы автожолунда атайын посттор коюлган. Талас облустук ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери УКМК менен биргеликте ыкчам иш алып баруулардын негизинде окуяга тийиштүү жарандар аныкталган. Видеодо беттери кан болуп турган 4 жаран Ош облусунун тургундары жана Volkswagen Golf үлгүсүндөгү авто унаа менен Россиядан чыгып, Казакстандан өтүп Тарас-Талас Суу-Самыр автожолу аркылуу Ош облусуна кетип бара жаткандары ачыкталган. Бүгүн 1-сентябрь кече 1-сентябрь күнү жарандарды коркутуп сабоого шектүүлөр кармалып Талас милициясынын тергөө бөлүмүнө камсыз болушту. Алар Талас облусунун 95-жылы туулган МУЛУ РБКУЛШ А жана РБ экендиги аныкталган. Аталган факт боюнча 330-берене расалык этностук улуттук диний же региондор аралык кастыкта арыздашууну козутуу менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук экспертизалар дайындалды. Учурда тергөө жана иликтөө иштери жүрүп жатат. Улуттук гвардияда аскердик мүлктү уурдоого шектелгендер кармалды. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын бөлүктөрүндө аскердик мүлктү уурдоо фактылары аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Бишкек гарнизонунун аскердик прокуратурасы менен биргеликте жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында уурулукка катышкан аскер кызматкерлери аныкталып, аларга карата кылмыш иши козголду деп айтылат маалыматта. Учурда материалдар сот органдарына жөнөтүлдү. Көкбөрү чуусу президенттин Оштогу өкүлчүлүгү элден кечирим сурады. Президенттин Ош облусундагы ыкмыктуу өкүлүнүн орун басары Эрнис Толтоев кече көкбөрү оюнунан кийин болгон окуя үчүн облус тургундарынын атынан кыргыз элинен кечирим сурады. Бул тууралуу видеону өкүлчүлүктүн маалымат кызматы жарыялады. Толтоев көкбөрү боюнча мелдешти көрүүгө 40 миңге жакын күйөрман келгенин белгиледи. Ошондой эле ал мындай көрүнүш кайталанбашы үчүн кече тартип бузгандарга катуу чара көрүлүшү керектигине токтолгон. Ынтымак менен достук командасы үзөңгүлөш, бири чемпион болсо, бири вице-чемпион болуп келген. Негизинен көкбөрүчүлөр арасында эч кандай пикир келишпестик болгон жок. Айрым күйөрмандардын тентектиги болуп калды. Эки команданын оюнчулары бир туугандай болуп жүргөнүн көрдүк, деди ал. Андан кийин Ош тургундарынын атынан ынтымак командасына тулпар тартуулап, команданын капитаны Жолдошбек Орозбаевке мингизди. Ысык көлдө 3 чакан ГЭС курулат. Ысык көл облусунун Жетөгөз районундагы Чоң Жаргылчак дарыясында 3 кичи ГЭСтин курулушу башталат. Бул тууралуу энергетика министрлигинин алдындагы Жашыл энергетика фонду билдирди. Кубаттуулугу 6 мегаватты түзгөн Чоң Жаргылчак, Кичи Жаргылчак жана 4 мегаваттык Актерек ГЭСтери курулат. Долбоордун өнөктөштөрү жана инвесторлору Кырк Капитал Траст ЖЧК, Дат Энерджи ЖЧК жана Интек ЖЧКсы болду. Курулуш иштерин быйыл баштоо пландалууда. Чакан ГЭСтердин 2025-жылы ишке кириши күтүлүүдө. Курулуш иштерине жергиликтүү тургундар тартылат. Жашыл энергетика фондунун директору Эмилбек Орозбаев энергиянын кайра жаралуучу булактары жаатындагы долбоорлорду өнүктүрүү министрлер кабинетинин ишинин артыкчылыктуу багыты экенин белгиледи. Процесс тезирээк жүрүш үчүн фонддун иш аракеттеринин алкагында бирдиктүү терезе иштей баштайт. Ал жерлерде уруксат документтерин, энергиянын кайра жаралуучу булактарын куруу үчүн жер участоктарын алууга көмөк көрсөтүлөт. Путин Жапаровдун орус тилин сактоого жасаган аракет жогору баалады. Россия президенти Владимир Путин Кыргызстандын өлкө башчысы Садыр Жапаровдун орус тилинин позициясын сактоого көргөн аракетин жогору баалады. Эскерте кетсек, кечээ Бишкекте Баткен жана Караколдо кыргыз-орус мектептеринин курулушуна старт берүү аземи болуп өткөн. Россиянын лидери Россия жалпы жонунан 9 мектеп сала турганын айткан. Анда 11 миңден ашуун окуучу билим алмакчы. Ал эми бул 3 мектеп 2025-жылга чейин пайдаланууга берилет. Путин Кыргызстанда орус тилинде окуткан 250
бир мектеп бар экенин белгилеп, 416 мектепте кыргыз тили менен кошо окутууларын кошумчалаган. Ал билим берүү тармагындагы бир катар долбоорлордо да ийгиликтүү ишке ашырылып жатканын токтолгон. Жогорку билим берүү багытында алгылыктуу кызматташып келебиз. Россияда 16 миңден ашуун кыргызстандык студент билим алат. Анын 7 миңи россиялык бюджеттин эсебинен окуйт. 2023-2024 окуу жылында Кыргызстан үчүн өкмөттүк квота 1000 орунду түзөт, деди Путин. Өлкө башчысы 7 миң студентке билим берип жаткан Кыргыз Россия Славян университетинде кадрлар даярдалып жатканын эске салды. Ал өңүттөгү билим берүү долбоорлору Садыр Нуркожоевич Жапаровдун колдоосу жана жеке катышуусу менен ишке ашырылып жатат. Кыргызстандын президенти орус тилинин позициясын сактоо үчүн көп аракет жасоодо. Негизи эле Кыргызстанда буга абдан жакшы көңүл бурулат. Демек өлкө биздин алакага чоң маани берет, деди президент. Наамды күтүп жүргөм, дейт кыргыз эл артисти Абдылда Иманкулов. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасы мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Анда өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы, кесиптик ишмердигиндеги зор жетишкендиктери үчүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы күнүнө байланыштуу жарандар мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланышты. Куудул сатирачы Абдылда Иманкуловго Кыргыз Республикасынын эл артисти деген ардактуу наам берилди. Иманкулов 40 жылдан бери маданият тармагында эмгектенип келе жатам. Сыйлыкты күтүп жүргөм, учурда Ысык көлдө гастролдоп жүрөм, деген ал.